إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Тааланын жардамы менен тафсир сабагыбызды окууну андан ары улантабыз. Биз тафсир сабагыбыздан Балад сүрөсүнө келип токтогон экенбиз. Мына ушул сүрөнү убакыт жетишинче тафсир кылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا أقسم بهذا البلد. ушул шаарга ант. Мындан максат Мекке шаары. وأنت حل بهذا البلد. Сен о Мухаммад ушул шаарда жашайсың, Меккеде жашайсың. ووالد وما ولد. Адам атага жана анын урпактарына ант. Адам атага жана урпактарга ант. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Биз инсанды машакатта жараттык. Аяхсабу аллай яқдир алейхи ахад. Капыр инсан өзүнө эч кимдин күчү жетпейт деп ойлойбу. Мына ушул жерге чейин тафсир кылсак, мына ушул сүрөнү калганын иншалла кийинки сабакта окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا أقسم بهذا البلد. ушул шаарга ант. Ушул шаарга ант. Анткени Мекке бул мушриктер байырлаган мекен деген жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулуп өскөн мекен. Мушриктер бул Меккени жакшы көрүшкөн жана урмат кылышкан. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да Меккени жакшы көргөн. Хижрат кылып чыгып кетип жатып, эгер коомун чыгарбаганда чыкпайт элем деп игисеген. Мекке бир убакытта капырлыкка батып кеткен эле. Ибрахим алейхиссаламдан келген диндин өзгөрүүсүнүн натыйжасында. Бир убакытта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 20 жашка чыккан кезинде Меккенин мушриктери арасында Меккеге болгон урмат калбай калды. Уурулук, зулум күчөп кетти. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң аталары, туугандары ошол убактагы мушриктер биригип, ошол жахилият заманында келгиле Меккени өз урматына кайтаралы деп келишишти. Келишим түзүүнү каалашты. Бул келишимге Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол кезде жигит эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды да чакырышты. Муну тарихта хилфул фудул деп, фазилетту антташу деп калган, мына ушундай аталып калган. Кийин замандар өтүп, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин муну эстеп айтты. Ибн Жудандын үйүндө бир сулхка чакырылдым. Хилфул фудул деп айтылат. Фазилетту келишим дегени. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, мен мына ушул келишимге катышуумдун ордуна кызыл төөлөр берилсе да каалабайт элем. Мына ушул иш жакшы болгон эле. Эгер мына ушул келишимден кайтаруу үчүн мага кызыл төөлөр сунушталганда дагы андан баш тартат элем. Болбосо мушриктер чогулуп жатышат. Бирок акыйкат үчүн чогулушкан эле. Кызык, мына караңыз, хадистин уландысында وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ لَعَجَبْتُ. Жана исламга киргенимден кийин ошондой келишимге мушриктер болсо да чакырышса, эгер мушриктер болсо да албетте жооп кылат элем. Анткени алар адилеттүүлүк эмне экенин аларга мына ушундай орундарда түшүндүрүлөт. Бул дагы бир адамдарды исламга чакыруудагы, адамдарды исламга даават кылуудагы бир саясат. Жана ушуга окшогон окуялардын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умра кылуу үчүн Мадинадан Меккеге карай жолго чыкты.
Hudaybiya sulhundan алдын müşriktер sizler soğuşu üçün kelip jatasыңар деп пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Hudaybiya деген жерде тосып чыгышты. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төбөсү ушул жолдун аралыгында Касуа деген төбөсү жатып алып басбай жатты. Адамдар айтышты, халаатил Касуа. Бул пайғамбардын төбөсү жалкоо болуп калыптыр дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бул менин төбөм жалкоо болгону жок. Бул жалкоолук анын сыпаты эмес деди. Эмне үчүн жүрбөй жатат дегенде, хасабаха хабисул фил. Пилди кармап калган зат кармап калды деген. Аллах жүргүзбөй койду деген. Меккенин урматы бар эле. Капырлар урмат кылган нерсеге биз биринчи болуп жооп кылабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Аллах рухсат берген. Капырларда урматы болгон эмне нерсени менден сураса, ошону мен аны беремин деген. Ошол Аллах рухсат берген. Капырларда урматы болгон нерсе, капырлар аны урмат кылган, ошол нерсени капырлар сураса мен ошону беремин деген. Меккени согушпагыла десе, согушпайм. Меккеде согушпагыла десе, согушпайм. Кан төкпөгүлө десе, кан төкпөйм. Меккеде адамдарды коркутпагыла десе, коркутпайм. Мындайча айтканда, Аллах рухсат бергенден, ошол Аллах рухсат берген айланадан чыкпаган абалда, же чегерадан чыкпаган абалда мушриктердин айткан сөзүнө баш ийемин деген. Мына ошондон кийин төө ордунан туруп жүрүп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып согушпай келишим түздү. Умра жасап кайтты. Кийин Аллах мына ушул сулхул Худайбияны, Худайбия келишимини Фатх деп атады. Ачылуу деп, ачылыш деп атады. Фатх сүрөсү мына ошондо түшкөн. Аллах рухсат берген, чек арасынан чыкпай мушрик урмат кылган нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар урмат кылышты. Инна фатахна лака фатхан мубина. Биз сага ачык ачылууну бердик. Касам менен келген сүрөлөр мына ушул Балат сүрөсү дагы мына ушул сүрөлөрдүн катарына кирет. Мына ушул сүрөлөрдүн катарына кирет. Эми мун жерден билебиз, бул анттоо менен бул Меккени урматы исламга чейин дагы болгон, жана исламдан кийин дагы болгон. Жана кыяматка чейин ушул Мекке шаарына болгон урмат ар бир мусулмандын жүрөгүндө жашап кала берет. Биз буга чейинки сүрөлөрдү тафсирлерини окуп өттүк. Духа сүрөсү, Аср сүрөсү, Тин сүрөсү, Адият сүрөсү, Лайл сүрөсү. Мына ошол сүрөлөрдүн баарысы касам менен башталган жана Меккеде түшкөн. Мына ушундай ырасталган сөздөр менен ошол мушриктердин жүрөгүндөгү ошол улууланган нерселер менен ошол нерселерге анттоо менен алардын жүрөгүн ачат. Аларды исламга чакырат. Мына ошондон кийин аларга сүрөлөрдөгү маселелер айтыла турган сөздөр мына ушундай касамдардан кийин баяндалат. Мына ушул анттардан кийин адам баласын бир нерсеге багыттайт. Ал нерсе инсан жөнсүз жашабайт бул жашоодо. Мындайча айтканда, инсан жөнсүз жашабайт бул жашоодо дегени, мына ушул инсан бир максатта жаратылган, бир максатта келген бул жашоого деген нерсеге бир ишара кылат. Ла уқсиму бихадал балад, араб тилинде негизи ла деген харф мына ушул нафи, ушул инкар маанисин билдирет, кайтаруу маанисин билдирет. Мындай караганда анттабаймын болуп калат, ла десе жок. Ант ичпеймин деген мааниге окшоп калат. Муну биз түшүнүү үчүн арабтар сүйлөгөн сөзгө бир кайрылайлы. Алардын сүйлөшүү услубунда, ошол сүйлөшүүлөрүндө бул нерсе бар. Bir insandan bir nerseni sorasаңыз, арабтарда таң калса ла валлахи дейт. Жок, Аллахка ант дейт. Bir нерседен таң калса ант ичүүнү каалаганда ошол сөздүн алдына ла кошуп сүйлөйт. Биздин тилде да бар бул нерсе, жок деген. Мына ошол жок деген маанини билдирет. Бизде таң калса Аллахка ант мындай эмес дейт. Кыямат сүрөсүндө дагы мына ушундай ла касам менен келген. Бул анттабаймын деген эмес, анттаймын дегени. Ла менен инсан ишенбесе, ушул нерсеге ишенбесе анттаймын деген маани бар. Ла нафи деп айткан алымдарда бар, бирок бул сөз өтө эле алсыз кайтарылган. Мына ушул сүрөдө мына ушундай. Эми ва анта хиллун бихадал балад,
Sen o Muhammed ушул шаарда жашайсың, Меккеде жашайсың. Wa anta hillun bihadha albalad hil mahalla деген сөз. Ошол mahalla деген сөз mahalla деген инсан жашай турган жер деген. Аллах Таала мына ушул тоолуу таштуу жерде, ушул чөлдүү бир мурда бир адам жашаган бир жерди бийик бир улуу ыйык бир шаар кылып койду. Вахий түшкөн жер. Валиди ва ма валада. Адам атага жана урпактарга ант. Эми Аллахка касам, мына Аллах Таала мына ушул жерде анттады. Адам алейхиссалам менен анттады. Эми кебир алымдардын бул маселеде карама-каршы пикирлери бар. Адам атага ант дегенде Аллах Таала Адам алейхиссалам менен анттады дейт. Адам баласынын атасы болгон Адам алейхиссалам менен анттады дейт. Кебир алымдар бул жердеги Адам атадан ант дегени, ошол адамдан адамга ант дегени Ибрахим алейхиссаламга ант, жана анын ошол андан тараган урпактарга ант дегени. Эми кебир алымдар айтышат, Мекке бир жок бир шаар эле, бир жок бир жер эле, бир орун эле. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмайылды алып, ошол курук, эч бир нерсе өспөгөн чөлдүү жерге алып келип таштап койду. Мына ушул эки кишинин зурриятынан мына ушул жерде адамзат, мына ушул үммөт ошол тарады. Жана ушул жерде Кааба, мына ушул Исмайыл алейхиссалам жана атасы Ибрахим менен алардын себебинен мына ушул Кааба курулду. Мына ошондуктан кебир тафсирлерде айтылган бул орунда максат Ибрахим алейхиссалам жана урпактарына ант. Мушриктер кимсиңер? Силердин атаңар ким эле? Силердин атаңар Ханиф Ибрахим алейхиссалам деген. Ал мушрик болгон эмес. Атаңар Исмайыл мушрик болгон эмес. Силер анын зурриятындансыңар. Эмне үчүн Аллах Тааладан жүз буруп, Аллах Тааладан башка бир нерселерге сыйынасыңар деп Аллах Таала ант менен мына ушул нерсени аларга эстетип жаткандай. Эми мына Асыр сүрөсүндө дагы заман менен анттайт дагы, андан кийин илим алгандар, амал кылгандар мындан бөлөк дейт. Адият сүрөсүндө дагы аттар менен анттап, мына ушул аттар, мына ушул Аллахка баш ийет инсан баласы ошол айтып келип тур ошол сүрөнү. Раббисине нанкөр болот дейт. Мына ушундай Мекке сүрөлөрүндө мына ушундай анттар айтылгандан кийин негизги бере турган жыйынтык бул таухид, Аллахтын бирлиги. Аллахты таануу. Аллах Таала инсан баласын жаратты, ага рызкы берди, аны ысык сууктан коргоду, ага жерде бардык шарттарды түзүп койду жана өзүнө ибадат кылууга буйурду. Жана ал инсан баласына ошол чексиз неиматтарды, көптөгөн жакшылыктарды берди. Мына ушул анттардан кийин инсан баласы Раббисин таанып билүүсү керек. Аны разы кыла турган жолдо аракет кылуусу керек. Жана аны нааразы кыла турган жолдордон алыс болуусу керек. Мына ошондуктан мына ушул анттардан кийин дагы бир маани Аллахты разы кылгандардын акыбети жана Аллахты нааразы кылгандардын акыбети. Эми Меккеде түшкөн сүрөлөр өтө көп. 86 сүрө, 114 сүрөдөн 86 сүрө Меккеде түшкөн. Эми баарысы бир максатка ишара кылат, бул да болсо Аллахтын ошол таухиди бирлигине. Эми лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта жараттык. Мына жогоркуда ошол Мекке шаары менен антталгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашаган ошол Мекке шаары тууралуу айтылып өткөндөн кийин адам баласы жана Адам алейхиссалам же Ибрахим алейхиссалам мына ушуларды кебир тафсирлерге көрө мына ушулар антталгандан кийин эми инсан баласы тууралуу, инсандын бул жашоодогу жашоосу кандай болору тууралуу Аллах Таала кабар берет. Лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта, кыйынчылыкта жараттык. Имам Куртуби өзүнүн тафсиринде жакшы бир маанилерди берген ушул аят тууралуу. Биз кебир түшүндүрмөлөрдү кошуу менен ушул аятты убакыт жетишинче баяндайлы. İnsanды машакатта жараттык дегени өзү эмне? İnsandын жаралуу баскычынан келип чыгып айтайлы, инсан төрөлүүсүнөн 9 ай энесинин курсагында жатат. İnsan төрөлүүсүнөн мурда
9 ай enесinin құрсағында жатады. Бұл оңой нәрсе емес. Қап-қараңғы bir zulmat içinde, тамақ жоқ, ішімдік жоқ, жеп ішүүсү да ушул enесinin құрсағында, enесinin ішегі арқылы келген нәрсені пайдаланып, 9 ай қап-қараңғы қараңғылықта жатады. Чоңойған сайын сығылады. Enesi дем алса, дем алады, албаса албайды. Bundan өткен қамақ жоқ дүйнөдө. Эми төрөлүү убактысы келет. Өлүп калайын деп дүйнөгө чыгат. Өлүк эмес, же тирүү эмес болуп. Көгөрүп, агарып, өлдү, же тирүүбү, өлүкпү, же тирүүбү деген сөздөр менен дүйнөгө келет. Инсанды машакатта жараттык деген ушул болот. Төрөлгөндөн кийин да баарысы өтүп кеттиби? Жок. Төрөлүп, кыйналды деген нерсесин эске албай туруп, анын киндиги кесилет. Бармак кесилсе кандай болот? Киндик кесилип жаткан убакытта ал кыйналат. Анткени анын азык түлүгү мына ушул киндиктен келип турган. Ага ырайым кылынбайт. Туулган замат киндиги кесилет. Дагы оору ичинде. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Киндиги кесилгенден кийин баарысы өтүп кеттиби? Жок. Тааныбаган бир ааламга чыкты. Анан буту колу менен оролуп, бекем кысып байлап коюлат. Ороп коюлат. Колу бут менен оролуп байланган сыяктуу ошол ороп коюлат, байлап коюлат. Камактан чыгып, камакка киргендей болот. Энесинин курсагында жакшы эле тамак киндиктен келип турат болчу. Эми бул эмүүнү үйрөнүбүз керек. Бул да бир машакат. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Дагы бир машакат. Эмчекти эмгенден кийин курсагы тойдубу? Жок. Енеси бир жакпаган нерсе жеп койсо иши ооруйт. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Жеген нерсесин чыгарып таштоодо бир машакат. Енесинин ичинде жеген нерсеси оңой олтоң чыгат болчу. Жеп үчүүнү үйрөнүп жеген нерсесин жакшы эле чыгарууну үйрөнүп калганда эми тишин чыгуусу башталат. Бул тиш чыгуу да бир машакат. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Колу буту байланган, оролгон абалдан чыккандан кийин баса баштайт. Басып алганга чейин дагы бир машакат. Урулган, жыгылган, кулаган, сыйрылган. Колу бут сыйрылган, басып алуу да бир машакат. Бул абалда өтүп бутка туруп алгандан кийин сүттөн ажыратуу маселеси да бул машакат. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Мындан өткөн машакат болбосо керек. Арабтар айтат: "Ал-фитам ашадду минал литам." Сүттөн ажыратуу баланы шапалактап ургандан да ага оор. Литам деген уруу деген. Сүт эмүүнү үйрөнүп жыргап турганда, мына ушундай абал менен эмчектен машакат бир абалда чыгарылат. Ишеги ашказаны ага үйрөнүп калган эле, андан ажыратылып жатат. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Сүттөн ажырап ошол басууну үйрөнүп алгандан кийин машакаттар бүттүбү, түгөндүбү? Тили чыккандан кийин ага мажбурлап бир илим үйрөтүлөт. Балдар жаш кезинде мына бала бакчасынан, ошол садиктен, мектептен качып келген күндөр да болгон. Ошол убакытта эң жаман адамдар ал үчүн мугалимдер болгон. Бир нерсени үйрөнсүн, урган, сөккөн, жемелеген кала берсе, окубай турса, ата-энеси да аны жаман көргөн. Ата-энеси аны дагы окубагандык үчүн аны таяктаган. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. 9 же 10 таяк же сөккү кылып жазганды окуганды үйрөнөт. Баарысы өтүп кеттиби? Жок. Эми балагатка жетип оюн күлкү заманын башталды делгенде, уул болсо үйлөнүбүз керек, кыз болсо турмушка чыгуубуз керек. Мына машакат. Уул болсо иштөө керек, той кылуу керек, тиричилик кылып үй бүлө багуубуз керек. Чыныгы машакаттар эми башталат. Кыз бала болсо эми турмушка чыкты. Бир ай болду же болбоду, боюнда болгон, эми машакаттар башталат. Лакад халакнал инсана фи кабад, биз инсанды машакатта жараттык. Төрөп алсам баарысы өтүп кетет дейт, төрөйт. Дагы машакат башталат. Ысык сууктан карап баласыны 3-4 жашка чейин карайт. 3-4 жашта көзгө көрүнүп калгандан кийин эми булардын тарбиясы кандай болор экен дейт. Буларды кантип үйлүү жайлуу кыламын деген машакат башталат. Азыркы заманда булардын кагазы, документи деген нерселер эмне болот дейт.
Бұл тешке кірсең де қағаз, тиги тешке кірсең де қағаз. Лақад халақнал инсана фи кабад. Біз инсанды машақатта жараттық. Инсан мына ушундай машақатта кетіп жатады. Бұл авалдар да өтөт. Бар адам өзінің ордун таап кетет. Инсан эми баарысын үй жайлуу кылдым деген уақытта bir өзүнө караса денеси түгө бүткөн. Тиштери төгүлүп калган. Тамак аш жеш дагы бир машакат. Ашказан ичектер иштебей калган. Бут кол калтырайт. Давление, тамактарда пархез, диета кылууга мажбур. Сахар ашып кетет, кан басымы көтөрүлүп кетет. Лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта жараттык. Инсан ойлой баштайт. Өлсөм, кутулсам, кутулам мына ушунун барысынан дейт. Өлүп алуу энеден туулгандан беттер болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жан берип жатып, инна лил маути сакарат, өлүмдүн бир машакаты болот экен деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмү дагы машакат менен мына ушундай дүйнөдөн өткөн. Лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта жараттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан ар бир инсан өлсө, кабырында бир жердин сыгуусу бар деген. Ушул кабыр сыгуудан кутулган инсан болгондо Саад ибн Муаз аман калат болчу. Бул киши өлгөндө арш титреген. Бирок Саадты дагы кабыр кысты деген. Эмне үчүн кабыр инсанды кысат өлгөндөн кийин? Ар бир инсан төрөлөр кезде энесинин курсагынан кысылып чыккан, сыгылып чыккан. Инсан кабырга киргенде кудум энесинин курсагына киргендей болот. Өлгөндө кепиндеп бешикке салгандай табытка салынып кабырга алып барып коюлат. Кабыр кысканда кабыргалар бири-бирине кирип кетет. Эми кабырга кирип жайланып алдым дегенде эки периште келип сурак алат. Мункар накир келет. Лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта жараттык. Кыямат болуп тынчсам керек десе, кыяматта баары бале башталат. Кыяматтагы окуялар бири-биринен машакат. Сырат бар, сырат көпүрөсү бар. Сыраттан момундар гана өтөт. Сыраттан өттүм деп караса, бейишке кирүүдөн алдын бейиш эшигинин алдында дагы бир көпүрө бар. Бул көпүрөнүн алдында токтотулат. Бул жерде момундар дүйнөдө бири-бирине ташаткан, бири-бирини кечирген эмес. Ушул жерде токтотулуп, бири-бириңден өчүңдү ал дейт. Бейиш эшиги ачык, бирок көпүрө бар. Болгону бири-бириңден өчүңдү аласың. Ошол жерде бири-бирини ошол урган, ошол жерде мына ушул нерсе бири-биринен өчү алынат. Анткени бир момундун бир момунга болгон көңүлдөгү ага каршы түшүп калган кек менен бейишке киргизилбейт. Ошондуктан кектен тазаланып туруп анан киргизилет экен. Бейишке да бири-бириңе кек сактап, бейиште дагы бири-бириңе кек сактап жүрүбө деген максат менен мына ушундай бейиш эшигинин алдында токтотуп мына ушундай сурак кылынат экен. Мына ошондуктан бейиш эшигинин алдында токтоп калбоо үчүн дайыма инсан баласы бири-бирине кечирип коюусу керек. Бейишке кирип алганда кийин мына ушул аятты инсан баласы мына ушул инсанга айтылган нерсе лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта жараттык. Дүйнөдө жакшы адам болбогон болсочу, дүйнөдөгү машакаттан кутулам дейт. Тозоктон машакаттын түбөлүгүнө тутулат. Тозокто машакат түбөлүк болот. Лакад халакнал инсана фи кабад. Биз инсанды машакатта жараттык. Баары нерсени түшүндүрүп коюп жатат. Мына өлгөнгө чейинки абал. Буга капыр дагы ишенет. Мына ар бир инсан бул жашоодо кыйналат. Өлгөнгө чейин машакат ичинде жашоого баарысы мажбур. Мына ушул нерсени баарысы мойнуна алат. Капыр да, мусулман да, адам баласы ушул машакатта жашайт. Баарысын мойындагандан башкасы аргасы жок. Анткени ушул инсандын жашоосу мына ушундай өтөт. Инсан өзүнү эркинмин, мени башкаруучум жок, мен эч кимге баш ийбеймин деп айтса, анда ал өзүнө бир өзүнчө жашоо жасап албайбы? Башкача бир абалда төрөлүп алса болбойбу? Аллахтын мыйзамына баш ийбеймин десең, анда Аллахтын дүйнөдөгү орнотуп койгон мыйзамдарына да баш ийбе? Бала мисал үчүн тиш чыкканда кыйналат. Каалаган врачыңыздын алдына барың, тиш бир оорусуз, машакатсыз чыгарса болобу десеңиз, жок. Тиш чыкканда ушундай болот дейт. Адам атага жана анын урпактарына ант. Ата менен баланын дүйнөдө жашап өтүү баскычына каран. Ата бир убакытта бала болгон баласы болсо, эми мына баласы бар, бир убакыттан кийин ошол бала болгон ата бир убакыттан кийин өзү ата болот.
Бул мыйзам, бул өзгөрүүсүз мыйзам. Bir вакытта ата болгон бала, bir вакытта бала болгон инсан bir вакыт келип ата болот. Бул өзгөрүүсүз мыйзам. Бул албетте ата менен баланын ортосунда болуп жаткан бул процесс. Аллах Таала мына ушундай Аллахтын шарият bir мыйзамдары бар. Исламга кирдиби, муоминбу, анда башка чара жок. Башка айласы жок. Баланын тиши чыгуусу кандай машакат болот? Мындан айланып өтүү мүмкүнчүлүгү жок. Мына ошондой эле шариятта дагы бул шариятты айланып өтүп жашап кетемин деген bir мүмкүнчүлүк жок инсан баласынын. Мына ошондуктан сөзсүз инсан баласы исламга кирүүсү керек, исламда жашоосу керек. Ислам дининен башка bir жолдор менен кирүү бул албетте bir максаттарга жетүү, бул албетте 5 максаттарына жетүү бул мүмкүн эмес. Аллах Таала инсанга жылдар берди, туулуп өсүүсү үчүн, айвандарга салыштырмалуу, бейишке кирүүсү үчүн. Ошондуктан инсан бейишке кирүүсү үчүн анда bir чоң көлөмдөгү амалдар керек. Я айюхал инсан иннака кадихун иля раббика кадихан. Я айюхал инсан иннака кадихун иля раббика кадихан фамулaqi. О инсан, сен Раббиңе жолугуу үчүн сооптуу же күнөөлүү иштер менен түйшөлүп акырында жолугасың. Раббиңе bir кыйналып келип анан жолугасың. Жогорку аяттын маанисине дал келет мына ушул аяттын мааниси. Сен Раббиңе карап машакат чегип акыры жолугасың. Мындан ишара бар, адам машакаттанат бул жашоодо. Дүйнөдө бар адам иштеп өтөт. Машакат качан жеңилдейт? Ошол машакат кыйынчылыкты ыйман тарапка буруп койсо жетиштүү болот ошол кезде. Шайтан исламды кыйын кылып көрсөтөт. Амал кылууну кыйын кылып көрсөтөт. Капырларга кара дейт, жыргап жашап жатышат дейт. Капырлар да жоготуулар көп, ыйлаган алар дагы, машакаттанган алар дагы. Булар бир нерсени жоготсо, момун бир нерсени жоготсо, ал эч нерсе жоготпогондой, момун бир нерсесин жоготсо, Аллах мына аятта айтат: "Ин такуну та'ламуна фа иннахум я'ламуна кама та'ламун." Эгер силер азап чеккен болсоңор, алар да силер сыяктуу азап чегишти. "Ва таржуна миналлахи ма ла яржун, ва кана Аллаху алиман хакима." Бирок силерде үмүт бар Аллахтан. Бул машакаттарга сооп берет, сооп ажыр берет деген үмүт менен жашайсың. Машакатты ыйман жолу менен ошол буруп ыйман жолуна буруп жиберсе, ыйманга негиздеп жиберсе, бул неематка айланып калат. Аллахтын жолунда кызмат кылбасаң, жашоодо эмненидир жолунда кызмат кыласың. Адамдар кээ-бир жашоодо мына ата-энесине кызмат кылып өтүп жатат. Өмүр бою тапкан тутканы ошол ата-энеси үчүн, же кимдир агасы үчүн, кимдир аялы үчүн, кимдир балдары үчүн. Адам баласы бул үчүн иштейт. 7 миллиард адам мына иштеп жүрөт. Эрте менен кечке чейин, ошол эрте менен саат 7де кетсе, кечинде 7де келет. Чарчайт. Чарчоосу иштеп, ошол эртеден кечке чейин чарчайт. Ибадат жолунда инсан баласы чарчаган жок. Ошондуктан ибадат кылып чарчадым деген адамдар азыр жок бесе. Лaqad khalaqnal insana fi kabad, biz insanды машакатта жараттык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Мына Аллах Таала асыр менен асыр сүрөсүндө заман менен аттады. Инсан баласы зыянда. Жалпы инсан баласы зыянда. Иллаллазина аману. Бирок Аллахка иман келтирген, ва амилус салихат, жакшы амалдарды жасаган, ва тавасау бил хак, өз ара бири-бирлерине акыйкатка осуят кылган, ва тавасау бис сабр, жана өз ара ортолугунда сабырдуулукту осуят кылгандар гана зыянда эмес. Эми кабат деген эмне? Инсандын бооруну кабит деп айтылат. Адам өзүнө эң жакын алган адамын боорун дейт. Ал кыйналса кыйналган, ал ыйласа ыйлайт, кубанса кубанат. Инсанды да эң бир кыйнап кое турган мүчөсү, органы бул боору болот. Инсандын эң борборундагы мүчө, эң машакаттуу орган бул ушул боору. Инсан деп айтылганда ушул кабат сөзү колдонулду. Бул аятты түшүндүрүү үчүн Аллах жогорудагы Балат менен Мекке шаары менен анттады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Меккеде төрөлгөн. Жана андан кийин адам ата жана анын урпагы менен анттады. Ушул касамдан кийинки натыйжа: "Лaqad khalaqnal insana fi kabad", biz инсанды машакатта жараттык. "Аяхсабу алла яqdira алейхи ахад", ушул машакат чегип, ушул машакат менен жаралган, ушул машакат менен жашаган инсан ушул нерсеге эч ким кудуреттүү эмес деп ойлойт. Эгер Аллах мени кайта тирилте албайт, бейиштик же тозоктук кыла албайт деп ойлосоң, ишенбесең, бала кезиңден энеңдин ичиңдеги бир баскычтарга
bir қарап ойланып көр деді. Ким сені ушул абалга салып койду? Машакат менен туулуу, машакат менен чоңою, кыйналып жашоо, ошол жашоонун ар кандай кыйынчылыктарына көрүү, тарбиялануу дегендей. Мына ошондуктан машакат менен төрөлүү, машакат менен өлүү дегендей. Ошол нерсени, ошол баскычтарды ким баскычта бир мыйзамга, бир системага коюп койгон? Албетте бул Аллах. Аяхсабу алла яқдир алейхи хад. Инсан ушул нерсеге эч ким кудуреттүү эмес деп ойлойбу? Бул нерселерге бир жүрөгүндө жиз бир ыйманы болсо, ошол бир ыйманы болгон адамдын жүрөгү жиз деп койсо керек. Баары бир бул нерселерге бир жүрөгүндө бир ыйманы болсо, ага ыйман келтирбей башка бир аргасы жок. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.